биздин Балык шаарына аймагына караштуу Кызыл Көпүрөдөн баштап Балыкчыга чейин бул тарабында жол боюнда тургандарга кайрылуу жасадык. Бул боюнча бүгүнкү иш-чарабызда мынакей момундай жол боюнда имараттар, заправкалар жана ошондой эле кафелер убагында иштеп, кийин токтоп калышканда булар эми каралбай жатат. Ушунун ээлерине кайрылууда келип, ушу биздин ысык көлүбүзгө Балык шаары дарбаза болгонуна байланыштуу бизден өтөт баары тең. Анан көрүктү үзүп турган ушу имараттарыңарды келип, оңдоп түздөп иш алып барсаңыздар деп, же болбосо арендага берип башкаларга ушу тегерек четин көрктөндүрүп жасап, көлгө болгон салымдарыңарды кошуп, бизге кошулуп, ушу жардам берсеңиздер деп кайрылат элек. Ошондой эле шаарыбыздын ичиндеги жашоочуларга да кайрылабыз. Жашоочулар өздөрүнүн тегерек четин чыгып, айлана тегерегин тазалашсын, бизге болгон ошо көмөктөшкөнүңүздөр болот, шаарыбызга болгон. Көлүбүздүн айлана тегерегин, жолдун жээктерин көркүн бузуп турган ушундай имараттардын ээлерине кайрылууда. Мынакей бул жерлер канча жылдап мынакей терезелери талканан, эшиктери жок, мына конокторубуз өтөт, ушул жолдун боюнда турган ээлердин баары келип кайрылып ошо жерлерин иреттесе жакшы болот эле да, бирден бир чоң салымдар болот. Кайдыгер карабастан ушу ээлери тез аран ичинде келип, ушундай каралбай жаткан менчик имараттарыңарды келип жасасаңыздар деп кайрылат элек. Мынакей биз Кубакы жол боюнда турабыз. Бул жерде Кубакы деген мурун иштетилген кафе турат. Жол боюнда көрктү бузуп, ушунун ээси келип, бул жерде да иретке келтирсе, мынакей бул жерде дагы бир имарат келип, ушул сиздерге караштуу имараттарыңыздарды тез аран ичинде көркүн чыгарып, иреттөө иштерин жүргүзүңүздөрдү. Ошондой эле өздөрүңүздөр иш алып барбасаңыздар, арендага берип, же дагы бир иштерди жүргүзүп, салымдарыңарды кошот деген үмүттөбүз. Ошондой эле ушул жол боюнда турган имараттын ээсине да кайрылабыз, катуу талап коебуз. Бул жерде кайрылууда катуу талап. Шаардын, көлдүн кире бериши, дарбазанын босогосунда туруп, ушундай имараттардын турушу уят. Баардык имараттын ээлерине катуу талаптарды коебуз. Тез аран ичинде сырткы көрүнүшүн, иреттөө, жасоо иштерин жүргүзүүсүнө талапты коебуз.